بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا حبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым, жүздөрүнөн иман нуру келген, рүкү кылган, сажда кылган бул бир туугандарымдын денесин Аллах Таала дозок арам кылган болсун, жаннатын насип кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берсин, алган илимибизге амал кылуу насип этсин. Жараткан Аллах Таала бизди пайдасыз илимден, Кудайдан коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафстан, Аллах кабыл кылбаган дуадан сактаган болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, Лукман баласына тарбия берген кезде, балам сот болгон, прокурор болгон, экономист болгон, юрист болгон, же айтиштик болгон эмес, я бунайя акимус сала. Балам намаз оку. Аллах менен болгон мамилеңди оңдо. Ва'мур бил ма'руф ва нахи анил мункар. Жакшылыкка чакыргын, жамандыктан тыйгын. Васбир ала ма асабак. Башыңа жеткен кыйынчылыктарга сабыр кылгын. Инна залика мин азмил умур. Жогоруда намаз окуу, жакшылыкка чакыруу, жамандан тыюу бул эрк менен аткара турган иштер. Вала тамши фил арди мараха. Жерде мактанып, обочолонуп жүрбө. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллах ар бир мактанчак, бой көтөргөндөрдү сүйбөйт. Вақсид фи машик, жүргөнүңдө кичпейил болуп басып жүргүн. Вағдуд мин саутик, үнүңдү көп көтөрө бербе. Айрыкча биздин Орто Азияда, автобустарда, коомдук унааларда ким кыйкырса, каттуураак билсе өзүнчө атаман да ошол. Иннан карар саватил ва саватил хамир, эң жагымсыз үн эшектин үнү. Пайдасыз кыйкыра бербе деген сөз. Лукман сүрөсү 19 аят. Ахлагы бийик турат ар бир элдин, ахлаксыз, адепсиз бузат эли жерин, кайсы элден адеп ахлак алыстаса, ал элди жоголду, жоюлду деп эсептей берген. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде я юхаллазина аману, о Алланын барлыгына билигине иман келтирген бенделер, ку анфусакум, өзүңөрдүн дениңер дозоктон сактагыла. Кантип сактайсың? Кудайдын буйругун аткарып, Кудай Таала тыюу сарган нерсени тыйылып, ва ахликум нара, үй бүлөңөрдү да дозоктон сактагыла. Үй бүлөнү кантип сактайбыз? Балдарыбызга, келечек муунга иман, ислам тарбиясын берип. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Тааланын кайрысы я юхаллазина аману, о имандуу бенделер, ку анфусакум, өзүңөрдү Алланын буйругун аткарып, иманга, исламга, Куранга кызмат кылып, иманда бекем жашап, нафсыңарды дозоктон куткаргыла, өзүңөр эле эмес, ва ахликум нара, үй бүлөңөрдү дозоктон сактагыла. Үй бүлөбүздү кантип? Кээ бирлер айтат, мен балдарымдын келечегин үчүн аракет кылып атам. Буларга келечекти бир кепилдик берип коёюн. Эмне менен? Диплом менен, машина менен, үй мененби? Анын келечеги дозок болсо, кайсы келечекти айтасың? Иман болбосо, артыңдан бир алкыш бата кыла албайса, кайсы келечек жөнүндө сүйлөйбүз? Имам Бухари, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган хадис, бул Абдулла ибн Умар жеткизген хадис. Аллах разы болсун. Ала, көңүл бургула. Ала, пайгамбар айтат, көңүл бургула. Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раи. Чынында ар бириңер койчу сыяктуу үйүңөрдө башкаруучусуңар. Ар бириңер койчу сыяктуусаң, койчулук кылып башкарган жерге жооп бересиңер. Фал имаму الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. الإمام راع имам деген моно имам эмес. Эл башкарган журт башчы ал койчу сыяктуу. Элге жоопкерчилик, жетекчилик кылган элине жооп берет. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Эркек калпак кийген менен топи кийген эмес, шлапаң болсо эле эмес. Эркек үйүндө жоопкерчи. Үйдө бала башкарып атат, кыз тарбия кылып атат, ошо өзү башкарган үйүнө Кудайдын алдында жооп берет. Вал мар'ату ра'iятун ала байти завжиха ва валадиhi ва хия мас'улатун ан ра'iятиha. Аял үйдө, күйөөдүн үйүндө балдардын тарбиясына, эркек таап келген мал мүлкө ошо жетекчилик кылат, жана жетекчилик кылган жерге жооп берет. Ва абдур ражулин рa'ин ала мали сайидих. Бирөөнүн үйүндө кызматкер болсо, кул же колуңда иштеген адамдар, ошо сен аманат кылып дүкөнүңө бердиң, же офисиңди кара дедиң, же мечитти кара дедиң, ошол караган, жетекчилик кылган жерде кожоюндун аманат кылган нерсесине жооп берет.
Ala көңіл бұрға, факуллукум раин ва куллукум раияти. Ар бириң бір жерде жетекчилик кыласың. Мен жетекчи емесмін, қатардағылы қарапайым үйде қарапайым үй білесің, жоқ. Үйіңе жауап бересің. Аялыңа жауап бересің, балдарыңа жауап бересің. Балдарың емнені көріп жатады, емнені жеп жатады, емнені içip жатады, емнеге амал қылып жатады. Ибн Аббас айтады, "И'ламу билгиле" дейді. Дозоқтан өзіңөрді таат ибадат менен құтқарғыла. Өз денеңерді. Жана балдарыңарды Алланы зикир кылууга, намаз окууга, Аллах Таалага баш ийүүгө үйрөткүлө, ошентип бала чакаңарды дозоктон куткаргыла. Урматтуу мусулман бир тууганым, аялдын бактысыздыгы эркектин бактысыздыгы. Эркек мен бактым жок дейт, сенин бактысыздыгың, аялдыгы, балдарыңдын бактысыздыгы сенин бактысыздыгың. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бул жашоодо кандай эч ким жетпеген мансапка жеткен. Эч ким жетпеген атак даңкка жеткен. Эч ким жетпеген байлыкка жеткен. Бирок сенин көзүңнүн кареги болгон балдарың сен каалагандай болбой калса, сен эң бактысыз адамсың. Сен бул дүйнөдө эч ким жетпеген бийликке жет, байлыкка жет, атак даңкка жет. Эч ким минбеген машинени бил, эч ким кийбеген кийимди жий. Бирок көзүңнүн кареги болгон балдар, кыздарың сен каалагандай болбой калса, сен эң бактысыз адамсың. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бул жашоодогу эң баалуу көзүбүздүн кареги балаңды уткузуп койдуң. Сен каалагандай болбой калды. Бул дүйнөдө эмне бактылуулуң бар анда? Кыздарың сен каалагандай, эл караган жүзүңдү жер каратып койду. Бала чакаң сенин денеңди ал, сенин бир бөлүгүң ал. Элестеткин, сенин балаң бир кылмыш менен, Кудай сактасын, сотко же башкага барып калды. Анын сотунда колдоп байкелери барган, достору барган, өмүр жолдошу барган, ата сенде эч ким күйбөйт. Сендей сарсананы башка эч ким сезбейт. Алар жөн эле көрсөткөнү келет, башка кылат. Ошондон биздин жашоодогу эң баалуу эмес экен балдарыбыз. Ошондон да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч бир ата эне балдарына жакшы адеп, ахлак, имандан артыраак белек бере албайт дейт. Балдарыбызга бере турган эң чоң белегибиз не экен? Иман, ислам менен тарбия кылуу. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. والذين يقولون алар мындай деп тилек кылышат, имандуулар. Не деп тилек кылабыз бүгүн? Баламдын жолу ачылып кетсин, соодасы жүрүшүп кетсин. Жок, Аллах Таала айтат: "Валлазина якул Раббана, Раббыбыз, жараткан эгебиз, хаблана мин азважина ва зурриятина куррата айын, жубайларыбыз менен урпактарыбыздын аркылуу көңүлдөрүбүздү бейпил кылган, көзүбүздү кубанткандарды насип кыл." Балдарыңды көрүп кубанасың, машалла. Балдарың намаз окуп атса, дуа кылып атса, адал эмгек кылып атса. Валлазина якулун, алар мындай деп дуа кылышат: Раббана, Раббы кожоюбуз, хаблана, бизге белек бергин, мин азважина, аялдарыбыздын, ва зурриятина, урпактарыбыздын, куррата аюн, көзүбүздү кубанткандар болсун. Көзүбүздөн жашагыткан эмес. Жашагытса кубаныч менен. Ва жаална лил муттакина имама, бизди таква пенделерге үлгү башчы кылгын. Биз үлгү болсак кимге үлгү болот? Таквадар. Сенин машалла, ора балдары 5 этаж үй салды, балдар андай кылды, бизнес кылды, башка кылды, анан артыңдан бир хайыр ихсан кыла албаса, алакан жай фатиха окуп дуа кыла албаса, сенин тапкан эмеңдин не пайдасы бар анда? Фуркан сүрөсү. Урматтуу мусулман бир тууган, балаңды көрсөң, балаң Кудайдан коркот, сенден эмес, камерадан эмес, удасөрен эмес. Балаңдын кадыр баркы элдин арасында. Адамдар сенин балаңды сүйөт. Балаң аялын сыйлайт. Келиндериң, неберелериң бардыгы үй бүлөдө бактылуулук, имандуу үй бүлө. Сүйнөсүнбү? Эң кубаныч не экен? Балаң үй бүлөсү менен бактылуу. Балаң Кудайдан коркот. Балаң жөнүндө адамдар сүйлөп атса, кандай Кудайдан корккан, салих, таква жигит, элдин диндин керегине жараган, өзүңчө эле кийимиңе батпай кубаныч ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, ма нахала валидун валадан мин нахлин афдала мин адабил хасанин, эч бир ата баласына адептүүлүктөн артыгыраак белек берген эмес дейт. Эч бир ата өзүнүн баласына адептүүлүк, имандуулуктан артыгыраак эч бир белек берген эмес. Мен балама 600 ап бердим дейт, анан ичип алып кылжый бир жерде авария болсочу, бала меселе баладанын.
Урматтуу мусулман бир туугандарым, балдарыбыз бир боорубуз. Балдарыбыз үйдөгү эң чоң байлыгыбыз. Балдарыбыз, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала берген эң чоң нимат тартуулардан. Алар мойнубуздагы аманат. Аллах аманат кылып берди. Ал үйдүн көркү, кубанычыбыз, көзүбүздүн нуру. Бул дүйнөдөгү эң чоң капиталыбыз, байлыгыбыз. Өзүбүз өткөндөн кийин дуа кыла турган, биздин атыбызды улай турган. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайдан корккула. Балдарыңар аманат. Кыяматта Кудай Таала токтотуп, Аллах Куранда вақифухум иннахум мас'улун, махшар майданында буларды токтоткула дейт. Иннахум мас'улун, алар жооп берет дейт, суралат дейт. Эмнеден суралат? Балдарыңа, кыздарыңа эмне иман тарбиясын бердиң? Эмне жердириң, эмне ичирдиң, эмне кийгиздиң? Ва кала сумма латусалунна яума изин анин наим. Кыяматта Аллах берген ниматтарын сенен сурайт дейт. Ал берген ниматтардын арасында эң улуусу экен көзүңнүн кареги болгон балдарың, кыздарың. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн айтабыз, балдар бузулуп кетти. Азыркы замандын балдары айныды дейт. Сен себепсиң о атаке. Ой энеси, сен себепсиң. Эмне үчүн? Сен оройсуң, сен кополсуң, сен жакшы үлгү болгон жоксуң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хасан Хусейн деген неберелерин эркелетип, жыттап өбөт эле. Не кылат экен? Кучагына алып, эркелетип, жыттап өбөт. Акра ибн Хабис, бедуин, чөлдөн келген бир орой копол айтат. Ушул пайгамбар болуп калдыбы дейт. Аялдарга окшоп, балдарды эркелеп, бала өбүп отурат дейт. Аллага касам ичем, менин 10 балам бар дейт. Бирин да колума алып койгон эмес, мына мен эркекмин дейт. Пайгамбар карап туруп, Аллах сенин жүрөгүңдөн мээрди алып койгонсо, мен эмне кылайын дейт. Эң бактысыз ла юлза ар-рахмат илля мин шакийин, бактысыз адамдын жүрөгүндө мээр болбойт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, азыр балдарыбыз мындай кучактап, балам сени мен сыймыктанам, өп коюу кандай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ла ярхам ла юрхам. Мээримдүүлүк кылбаганга Аллах мээримдүүлүк кылбайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Фатима кызы келген кезде ордунан туруп бар жеркесинен таптап, чекесинен өп, жанага отургузат эле. Фатима бинти Мухаммад, Мухаммаддын кызы Фатима деп. Бүгүн кыздарыбызга турабызбы? Анан дагы эмне келди дейт. Кыздарыбызды туруп сыйлайбызбы? Чоңдор келгенде, шеф келгенде, бай келгенде турабыз. Байлыгы бар элге ийилген элди көрдүм, байлыгы жок элден түңүлгөн элди көрдүм. Алтыны бар адамды агалаган элди көрдүм. Алтыны жок адамды не кылат? Табалаган элди көрдүм. Күмүшү бар элди кучактаган элди көрдүм. Күмүш жок элден түңүлгөн элди көрдүм. Бүгүн байларга, башкаларга ийилип калдык. Урматтуу мусулман бир тууганым, урматтуу аталар, балдардын оңолугун каалайбызбы? Келечек балдарыбыз менен сыймыктануу каалайбызбы? Кааласаңар, балдардын атынан жаш баланы меселе кайрыл. Атаке, менин оңолумду кааласаң, сен оңол. Мен сени көрүп чоңоюм. Сен жакшы имандуу бол. Сен калпайтпа. Сен үлгү бол. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлерди кечиресиң. Ата деген атка татыксыз. Кээ бирөлдө ата деп болбойт да. Ата бул мээримдүүлүк. Ата бул боорукердүүлүк. Ата бул кам көрүү. Кээ бирлер ата деген атка татыксыз ал. Мээр жок. Жоопкерчилик жок. Балага жакшы ата боло алган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кандай балдарды эркелетти эле. Кээ бир үйлөрүбүз, урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бир үйлөр бүгүн чөл болуп калды. Казакстандын чөлүдөй, Арабстандын чөлүдөй. Чөл дегенден максат бир гүл өспөйт. Эмне үчүн? Аталар таш боор. Кээде урматтуу мусулман тикенди орнотуп алабыз да, үйдө мисалы кактус бир тикенди коюп алып, Кудайым алма бер деп отурасың да. Сенин эккен эгиниң тикен болсо, каяктан мөмө берет? Сен мээр бербедиң, эртең балам мени сыйласын дейт. Балам мени карылар үйүнө апарып койду. Балам мага карабайт, балам андай, балам мындай. Урматтуу мусулман бир тууганым, жамааттан бир бала келип, устаз,
Қалған белеңіз алып берейінші. Азыр iPhone 17 шығып тұр. Сізге iPhone 17 белек қылайын. Bir сұранышым бар емне? Атам үйге келгенде бір жылмайсыншы. Атамның тишин көрелші. Атам да біз балдарымен отырғанда бір тамаша күлкі мен отыралычы. Мен атам келгенде апама сөгінет, маға қол көтерет, қарындашыма қиқырат, инімді тебет. Біз ата келгенде, атам келді деп қуанып чұрқабайлы, біз жашынып қалабыз. Атам үйден шыққанда қуынабыз. Кетті ме деп. Анам мен кеді айттым дейді, мен атам күлгенді білбей екен. Атамда жақсы сөз жоқ бұ деп. Барсам, айшылатындарменен, классташтарменен, достарыменен самаварда ең көп күлген тамаша көй ошол. Той ойнаған жерде ең тамаша көй күлген ошол. Тишіңді балдарыңа көрсетпесең, кімге көрсетесің сен? Сыртқа шығып артист боласың ба? Сыртқа ел көрсін, қожа көрсін деп показуға қылмайлы қойдан десе. Өзіңнің көзіңнің қарегі болған балдарға мейір бербесең, Пайғамбар алейхиссаламға келіп, "Я Расулалла, маға осият қылың" деді. Пайғамбар айтты, "Ла тағдаб, ачуланба" деді. Келген адам екінші жол келді, "Я Расулалла, маға осият қылың, ла тағдаб, ғазаптан ачуланба" деді. Үшінші жол келді, Пайғамбардан дағы бір осы, "Я Расул, аусыны, ла тағдаб ва лакал жанна, ғазаптан ачуланба, саға бейішті кепілдік берем" деді. Бүгін әрбіріміз еле қашнарсып ачуланып тұрады да. Бірдемезі селешат. Çık bu yaka deydi, rasına ras. Mujiksin mi deydi, erkeksin mi deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, үйünde kıykırgan adam, ün kötörgen adam, tarbiyadan nöl. Al tarbiya bir albaydı. Kebir atalar var. Tamaka gel! Çayga düş! Jat! Emden olsa kıykırat da. Kel balam, oturup tamak jeyli. Erteleye jatkıla balam. Kel oturup kengeşeli, жоқ. Урматым тамаққа шақырса қиқырат, намазға шақырса тұр. Айланайын балам кел, жамаатмен намаз оқып алады. Жақсы айтса болау? Жақсы сөз жыланды иннен шығарады. Жаман сөз мұсылманды діннен шығарады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Аувалу ман ямсики би халақил жанна ана." Қияматта бейіштің есігін барып, бірінші аша тұрған менмін дейді пайғамбар. Бейіштің есігін мұшында ашайын десем, فَإِذَا إِمْرَاتٌ تُنَازِعُنِي تُرِيدُ أَنْ تُدْخَلَ الْجَنَّةَ قَبْلِ. Bir ayalдар келеді, менен мұрда бейішке кіргіз келіп, менен бейішке кіруді меніменен талашайды деді, bir ayalдар дейді. فَقُلْتُ يَا جَبْرَيْلْ مَنْ هَذِي. Жабраил, бұл кім? Бұл ayalдар кімдер бұлар? Менен мұрда бейішке кіруді hareket қылатсам, قَالَ هِيَ إِمْرَأَةٌ مَاتَتْ زَوْجِهَا وَتَرَكَ لَهَا أَوْلَادًا فَأَبَتْ زِوَاجًا. Бұл ұшындай ayal, күйеусі қаза болған кезде 3-4 баламен қалып кетіп, балдарым өгөй атадан сөз ұқпасын деп, өзіні құрманды қылып тұрмышқа шықпай, балдарға тарбия берген ене дейді. Балдардың тарбиясыға көңіл бұрған ене, Пайғамбар алейхиссаламмен бірінші бейішке кіруге татықты екен. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Tarbiyaçı ене, Пайғамбар менен ең бірінші ешік ашылғанда жаннатқа кіруге татықты. Ал ене, кейбіреулер 30 yaşında қалды. Benim bir ayşenem var, 38 yaşında, 5 oğul bir kız menen kaldı. En küçükке толған kez. Bugün bana 80'den ötüp kaldı. Bardık baldardı, üylödü, jayladı. Oşo baldarımdı dep. Ne, an nafsı жоқ bile. Turmuşa çıksa bolboy bile. Oşo baldarımdı dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bugün önükön kezde iki madaniyat var. Je bolsa madaniyat ve sivilizasya desek болады. Asman tiregen üylörді құру, zamanbap bir maşinelerdi minü, bugünkü birinci sivilizasya. Asman tiregen imaratlar sivilizasiyası, ikincisi adamdardın önügü sivilizasya. Adam bala tarbiya kılığı emesi. Eldin önügüsü, gelecek muğundun önügüsü. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, elderdin geleceği alardın baldarının geleceğine baylanıştı. Baldardı қараусыз, тәрбиясыз қалтырған елдин келечекте орды жоқ. Бүгін hurmatlı Müslüman bir tuğan, үйлерді қоғыз құрып атабыз, этаж қылып, башқа қылып, бирок келечек муынға тарбия. Алысқа барбайлы, ушул жерде отырған эле байкелерим, инилерим, мурдагы аксакалдардын айбаты кандай эле. Айылда улууду урмат кылуу, кичиүдү зат кылуу. Кээде кош, бүгүн азыр кошунан тааныбайт. Бири-бириге салам бербейт. Ellerдің келечеги
алардын балдарынын келечеги менен байланыштуу. Балдарыны кароосуз, тарбиясыз калтырган элдин келечекте орду жок. Жетим дейбиз. Кээде бүгүн тирүү жетимдер болот. Ата эне тирүү, бирок ата эне балага убакыт бөлбөйт. Анын тарбиясына, анын эмесиге эч качан. Урматтуу мусулман бир тууган, мындай сүйлөшүп келсек айтат, баары элечи. Көпчүлүк адамдар биз адамзаттын өнүгүүсүнө көңүл бурабыз. Үй бүлө дейбиз. Бирок алардын жашоосунда үй бүлөдөн, бала чакадан көрөк материалга көп көргөн. Материалистик. Байлык, бала чака аякта калып кеткен. Бир гана байлыкты, башканы материалды ойлоп калганбыз. Урматтуу мусулман бир тууган. Балдарыбыздын бүгүн душманы өтө көп. Биз билбеген душманы көп бүгүнкү заманда айрыкча. Балдарыбызды биз чуркап, тарбиячы ата эне чуркап барып балдарыбыздын колунан биз албасак, башка душмандар, алардын пикирин башкасын, балдарда вакуум, боштукту биз адеп ахлак менен, өзүбүздүн үрп адабатыбыз менен, салтыбыз менен, ата бабадан алган адеп ахлак менен толтурбасак, ал вакуум, боштукту башкалар толтуруп салып атат. Кечиресиздер, могу менин жамаатым эркектер, машалла. Аллах барыңа бекемдеп солуп койгун. Тарбия кылууда эркектердин көпчүлүгү, урматтуу мусулман бир тууган, МЧС сыяктуу. Пожарник. Эмне үчүн? Эркектердин көпчүлүгү өрт өчүрүүчү ата эне сыяктуу. МЧС иштегенде кандай? Эне колдон келбей калган кезде өзгөчө кырдаалда аралаша калат да. Бер келчи деп. Болбосо иши жок. Капа болбогула, көпчүлүгү өзгөчө кырдаал болгондо гана аралашасыңар да. Бер келчи деп. Могу убагында келбей жатат, тиги тамеки тартып атат, ошол кезде барат да тамекини өчүрүш үчүн. Ага чейин иш жок. Урматтуу мусулман бир тууган, батыш маданияты бар, ислам маданияты бар. Батыш маданиятта балдар дейт, балагатка жеткенче энеси караш керек, балагатка жеткенден кийин атасы эме караштайт. Башкача айтканда, ата жетекчи, эне башкаруучу. Ата мектепти куруп койгон, хозяин, учредитель, эне ал жерде директор. Эне тарбия кыла албай калганда жетекчи келип аралаша калат. Урматтуу мусулман бир тууганым, имам Шафиге рахматуллахи бирөө келип айттыр да. Балам 1 жашар болуп калды, качандан тарбия баштайын деп. Имам Шафи айттыр, балаң канчада? 1 жашса, сен 2 жыл кечигипсиң дептир. Кандай 2 жыл кечиккем десе, сен баланын тарбиясы келечекте менин баламды кандай эне эмизет дегенден башталат. Кандай эне тарбия кылат деп энесин тандаштан башталат. Бүгүн энелердин несиге карап атабыз? Макияжыга, краскасыга, эртеси гусул кылгандан көрө кече алган аялың башка. Кече тойдогу аялды таппай каласың. Бардыгы боек, жасалма. Аялдар эң жакшы бул аялдар жасанган эмне дейт? Макияж, эң жакшысы дарат алуу. Дарат алганды билбеген, гусул кылганды билбеген эне кантип баланы тарбия кылат? Урматтуу мусулман бир тууганым, келечекте аялдар үчүн деле баланын машинесине, байлыгына эмес, келечекте менин баламдын атасы кандай адам? Ооба, анын машинеси болбошу мүмкүн. Анын чоң удостоверениясы болбошу мүмкүн. Мансабы, бирок ал аталык мээри бар. Иман тарбиясы бар. Алымдын көз карашына кара. Сен 2 жыл кечигипсиң. 9 ай курсагында көтөрөбүз, бала 1 жашар. 2 жыл кечигип калдың дейт. Аталар силерге суроо. Үнүңөрдү чыгарбайлы, өзүңөргө жооп бергиле. Атанын тарбиядагы доору, ролу качан башталат? Ата тарбияга бир гана энени тандагандан беш, керек болсо бала төрөлгөндөн баштап биринчи роддомду ата колуна алат. Баланын оң кулагына азан айтат, сол кулагына такбир айтат. Тилекке каршы көпчүлүгүбүз аялды алганбыз, баланы төрөтүп коюп, балага азан айта албайсың. Ата болуп айланасың да. Азан айта албасаң, такбир айта албасаң, балаңдын кулагы биринчи Аллаху акбар, Аллаху акбар азан менен ачылсын деп, колуңа сүйүнүп Кудайым берген
Barakallahu fil mawhub. Allah bergen beleğin berekeli olsun. Ve şakartal vahib. Belek bergen Allah'a şükür kılıp 2 rekat namaz oku. Ve balaga ve ruzukta birrahu ve balaga şudda. Bu balanın meyerimini Allah sağa rız versin. Balanın meyerimini nasip kılsın. Bala erjigit bolup çoğoyup senin kızmatında bolsun деген dua. Biz ne deyiz? Ayaş törep dur ke juup koyuyoruz deydi. Kan juvasın? Tos aytkanды bilesin, azan aytkanды bilbeysin. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Kebir tarbiyacılardı trener dep koysa, tarbiyacı emес. Baya sirkte hayvandardı, maymuldardı, arıstandardı, аюуларды үйреткенді не деп koyuyor? Дрессировщик, кыргызчасы. Sayapker. Köpçülüğümüz tarbiyаны biz trener сияқты da ne deyiz? Balдар joş bolsun. Pul tap gel, apke beredi. Otur desen oturadi. Çık desen çıkar, jat desen bu tarbiya emes bu. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Biroq senin oşo balanga boptur, balang ugat eken da joş eken maşallah. Özünçe men adeptu balam bar deydi. Bar onu uga beredi. Biroq senin bardık ele buyruğun Allah jana paygambar razı bola turgan buyruk bu. Ayştan kep kaldı var, jarım tap gel deydi. Oturup kuybaysın mı deydi. Senin buyruk jetkan buyrukların bari Allah razı bola turgan buyruk bu. Atake koy, aramdı içbe. Tos aytkan orduga dua kıl. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, insan akıllı var. İnsan وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adam balasını Allah Teala en sıylı kılıp yaratkan. Adamdın özünün fikri var, akıllı var. Özünün erki var. Balanı özünün fikrimenin çoğun açış gerek. Kede oturup kengeş koy. Balam bana kraskasını kanday kısak болады. Balam onu asak. Biroq sen ağa berip atasın da fikir aytuğa. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah Teala amanat kılgan amanatты jaratılış köterilbagan amanatты kötergen bu adam balası. Din. Oşoňtan hurmatlı Müslüman bir tuğanım, biz baldardı jakşı tarbiya kılabız desek, hiç ziyan körbeytilek bizdin tarbiya dasturxonunda Kur'an, hadis, ata babadan kalgan ürp adat saltыбыз bolganda. Eң zararlı bolan nerse hurmatlı Müslüman bir tuğanım, adamlar akıl estүү canı var. Ana hayvan siyaktı joş kılıp үйretip koyup, otur deseng otur. Daylap deseng berip koygonda андай bolboş gerek. Hurmatlı Müslüman, kebir tarbiyacı, oң tarbiyacı bolуш gerek. Kanday hurmatlı, oң tarbiyacının negizgi sebepleri var. Oң tarbiyacı hurmatlı Müslüman, oң tarbiyacını 3 nersege karayız. Bala menen atanın ortasında mamile birincisi. Bul Kur'an ayetlerinde mamilede süyüge ornatış gerek. Allah Kur'an'da ayet, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلَكَ. Ey Muhammed, sen Allah'ın rahmatı menen bularga merimdi bolup jönötülgün sahabalarga. Eger sen oroy kopal bolgonunda sahabalar aylanаңdan kaçmak deydi. Ata sen de merimdi bolsoň baldarың aylanаңda atayın. Pikirini içindeki tınçını alıp jatkan nerse dosu menen emes. Seni menen kengeşpek. Ata mындай olup atat. Başka aytkan emas. Fabima rahmetin minallahi linta lahum. O Muhammed Rabbin tarafından bolgon rayim sebep sen alarga sahabalarga jumşak mamile jasadın. Eger oroy walau kunta faddan ghalidal qalb. Eger oroy taşbor bolsoň alar senin aylanаңdan kaçmak. Sen de oroy taşbor bolsoň baldarың kızdarың. Bugün kızın senin meni symıktana maşallah altının menin maşallah 5'ke okupsun çelkesinden tap tamagың tatlı bolup tur dep like berbeseň senin kızın sırttan like izdeydi. Süretini koyup başkasını koyup sırtta çoçun erkekler ana like beredi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, tarbiya kılууdan maksat emne? Tarbiya berүүnүн түпкү максаты hurmatlı Müslümanlar a degende мүнөзү күчтүү, мүнөзү түз жана салих, имандуу, özünün fikri var adam tarbiya kılуу. Peygamberimiz dedi ya mukallibel kulub sabbit kulubana ala dinik. Ey жүрөктөрдү өзгөрткөн zat, жүрөгүбүздү иманында бекем кыл. İmanı жүрөгүдө иманы бекем болбогон адам Россияга, Америка, Европага барганда тез эле талкаланып кетет. Көрбөгөндүн көргөнү курсун деген сөз да. Өзүнүн эрки жок, өзүнүн
үйден алған бекем иман тарбиясы жоған. Ушулардыкы жакшы экен дейт. Анан ооба. Европада жакшы. Бирок карыганда балдар жок, баш мээрис калып кетип атат алар. Көчөгө барсаң баардыгы ит жетелеп жүрөт. Нуча домой. Эркелеткен небере жок. Эркелеткен бала жок. Биз да ошого баратабыз акырын. Урматтуу мусулман бир тууганым, иманда бекем болбогон, өзүнүн ата-энеси сүт эмген кезде бекем тарбия албаган адам биринчи эле шамалды талкынатат. Тарбиянын негиздери 4кө бөлүнөт. 4 негизге турат. Буниял ислам ала хамс, ислам дини 5 нерсеге турат дейбиз го. Мен айтам, тарбия 4 негизде. Биринчи, ата менен баланын арасындагы байланыш. Тарбиянын башталышы сүйүү менен. Биринчи алып кучагыңа алдың, азан айттың, чачын алып садака кылдың, башка кылдың, акыйкасын бердиң. Эң маанилүү урматтуу мусулман, сүйүү негизинде биринчиси. Экинчиси ишенимдүүлүк арттыруу балага. Иншалла сен мындай жигит болосуң. Кыргызстанда эң чемпион болосуң. Эң чоң алым болосуң, каары болосуң, башка болосуң. Баланы өзгө ишеним. Ошо ишенимди дагы арттыруу. Үчүнчүсү, балада болгон оң эмелерди кичине колдоп, поощрение башка белек берип, башка кылып. Төртүнчүсү, баланын жаман кылык жорун өзгөртүү. Баланын терс кылык жорун эмне менен өзгөртөбүз? Өзүбүз адеп ахлак, өзүбүз үлгү болуп. Караңыздар да, ислам динибиз 5 нерсенин үстүнө турат дейт. Биринчи, ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммад, баарыбыз айтабыз. Экинчиси, икамус сала, намаз окуу. Үчүнчүсү, итай закат, зекет берүү. Төртүнчүсү, Рамазан айында ороза кармоо. Бешинчиси, ажыга баруу. Ажыга бара албай калдың, ден соолугуң жок, виза жок, мүмкүнчүлүк жок, мусулман бойдон кала бересиң. Бай эмессиң, зекет бере албадың, карызың бар, өзүң үй салып элексиң, машинең жок, зекет бербей да мусулмансың. Кээ бир адамдын сахары бар, орукчан, бою да бар, башкасы бар, бир себептерден ороза калмады, мусулмансың. Бирок намазсыз мусулман болобу? Аллах менен болгон байланыш жок. Ошол сыяктуу эле тарбияда, урматтуу мусулман, сүйүү болбосо тарбия бере албайсың. Ата мээримдүүлүк, эне мээримдүүлүк. Сүйүү менен, балаң менен жакшы мамилең болмоюнча тарбия берүү мүмкүн эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, балдарыбызга эмне эрешибиз керек? Балдар бүгүн сүйүүгө муктаж. Кээде жөнөкөй эле бир 10 класста балаңызды кучактап, балам мен сени жакшы көрөм, алтыным, сени мен сыймыктанам дегеле. Көзүнө жаш агып, бөлмөсүгө барып ыйлайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бала атанын намаз окуганын көрсө, атанын дуа кылганын көрсө, атанын чоң атаны зыярат кылганын көрсө, атанын чоң эненин телефонуга акча жөнөтүп турганын көрсө, бала ошону жасайт. Кээ бирleri балдарды өзгөртүш керек, жашоодо өзгөртөбүз дейт. Сен өзүң өзгөрбөйсүң, өзүң намаз окубасаң, өзүң дуа кылбасаң, өзүң ата-энеңди сурабайсың да мени сурабайсың. Өзүң ата-энеңе тыйын бербейсиң, балаңдан тыйын сурайсың. Бул урматтуу симптомду өзгөртүш керек да. Өзгөртүү эмне экен? Балдар менен мээримдүүлүк. Урматтуу мусулман бир тууганым, караң. Ата баланын бөлмөсүгө келип намаз окуйт экен да, тургузбайт. Тахажжуд окуйт. 3-4 күндөн кийин бала ата мен да окусам болом деп атанын жанына турат. Натыйжа эмне экен? Үн чыкпаган тарбия. Ата бир күн баласына келип, балам кечирип коесуң. Мен сени капа кылайын дебедим эле. Балам мени кечирип кой деш, бала өмүр бою бирөөдөн кечирим сурашты үйрөнөт ал. Кээ бирлер бул кечирим сураш уят да. Балаңна мисалы, балам кечирип кой, мен сени капа кылып койдум, могу жерде туура эмес кыйгырып койдум. Бала өмүр бою бирөөдөн кечирим сураганды үйрөнөт. Бала башка үнү көтөрбөйт кийин. Bir эне баласын тарбия кылат экен. Күнүгө жатарда башына коюп, Аллахым, сен шуну жоктон мага бердиң. Аллахым буга иман бергин, балама ислам бергин, балама бактылуулук бергин. Күнүгө баланын башына коюп эне дуа кылат экен. Бала болсо эне өмүр бою каарыганда келип алып зыярат кылып ошону дуа кылат. Өткөндөн кийин дуа кылат. Бала ачууланды, эне ачууланганда, баланын кээ бир нерсе капа болуп ачууланганда, кыйкырып эне урушпастан, эне кучагына кучактап, көз жаш агып ыйлайт экен. Кыйкырганын ордуна мээр.
Урматтуу мусулман бир тууганым, бул эненин мээрин көргөн бала, баланын бир үн көтөргөн үчүн балам эмне кыйкырасың деген жок. Баласын кучактап эле көз жаш акылып өп койду. Бул бала өмүр бою аялдарга үн көтөрбөйт. Ал мээри менен кыйкырган ордуга. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир жигит мектепке барат да айтат: "Мен эң биринчи сүйөм деген сөздү кимден үйрөнгөнсүңөр?" "Мен сени сүйөм. Мен дейт сериалдардан үйрөнгөн жокмун" дейт. Соцсеттен үйрөнгөн жокмун. "Балам, мен сени сүйөм деген сөздү ата-энемден үйрөндүм" дейт. Ата-эне аны кимге айткан? "Балам, мен сени сүйөм." Биз кээде сүйөм дештен уялабыз да. Биз үчүн biraz уят нерсе да. Уятпы? Ата, мен сени жакшы көрөм, сүйөмүн деп айткан. Кээде мен университетте башкада карты окуган балдарга телефон чалдырам да. Атаңа чалдыган: "Ата, мен сизди жакшы көрөм." Апаңа чалдырсаң: "Апасы тынчыкпы? Эмне болду сага?" Уккан эмес да чочуп баштайт да. Өткөндө эме кылып алып, кайрадан чалып апасыга: "Тынч эле, биз чалдырдык. Биз съемка кылып атат, мана бала съемка кылып атат" да. Ата-энесиге чалдырсак, бала ыйлап атат да, айта албайт да. Ыйлап айтса, бир аздан кийин апасы чалып алып: "Эмне болду ага?" Устаздарга чалат: "Тынчтыкпы ал? Же бир жери ооруп атабы?" Аз сүйөм десе, бул асыл өлөт окшойт деген дейди. Астагфирулла. Баланы мектепке жөнөгөндө атасы күнүгө эмен бут кийимин тазалайт экен, майлап. Бир күн бала чоңоюп үйлөнүп калгандан кийин атасына караса, атасын баягыдай бут кийимге көңүл. Эми атасынын бут кийимин майлап тазалай турган бала болду. Бала айттыбы: "Балам, сен да мени кыл деген жок." Бул ушуну көрүп чоңойду, урматтуу мусулман бир тууганым. Келиңиздер. Үйдө ушундай тарбия. Бала менен атанын арасын бузуп салган нерселер эмне? Мен узун сабагым бар да, узун сабагым болбой калды. Урматтуу мусулман бир тууганым, бардыгыбыз хадис окуганда Курандан кийин Имам Бухаринин китеби да. Кимдин? Имам Ал-Бухари. Имам Бухаринин энесин ким тааныйт? Атынын ким экенин билесиңерби? Эч ким билбейт. Атасы жаш өлүп калган. Имам Бухари көзү ооруп, көзү көрбөй калган. Салих аял жаратканга жалбарып: "Аллахым, баламдын көзүнө кайтарып бер", дуа кылып, түшүндө Ибрахим пайгамбар түш көрөт да: "Тур, баргын, Аллах Таала балаңдын көзүнө кайтарып бер" дейт. Имам Бухаринин көзү ачылып кеткен. Имам Бухари эненин тарбиясы менен бүгүн Курандан кийинки китепти жыйнаган Имам Бухари. Имам Шафи 5 жашарда атасы өлгөн. Имам Ахмадтын бардык жетимдер, энелер тарбия кылган. Бизде айтат: "Эң кандай улуу инсандын артында улуу аял турат" дейт. Эне деген мектеп оңолсо коом оңолот. Бүгүн эне деген мектеп оңолбой калды. Балдарыбызды сүйүнтүп, урматтуу мусулман бир тууган, балдарга планшет, балдарга сотка алып берген, тарбиядан нөл бүттү. Мен сага көңүл бурбайм, сени могу тарбия кылат деген сөз. Сен ушунан үйрөнө бер. Урматтуу мусулман бир тууганым, кийинки эмеге да Кудайым буйрса сабагыбыз калып кетти. Амин. Аллахумма агфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар. Алхамдулиллах. Алхамдулиллахи нахмадуху ва наста'ину ва настагфируhu ва нa'удhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد. الله تعالى hamd sanalar пайгамбарга дүрүт ва саламдардан кийин жараткан Аллах Таала имандууларга кайрылып мындай дейт: "А'узу биллахи минеш шайтанир раджим. Я ayyuhallazina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida." О Аллахнын барлыгына билген иман келтирген бенделер, Аллах Тааладан коркула, дайым түз ындык сөздү сүйлөгүлө. Араб тилинде "вакулу кавлен садида" түз деген сөздү мергенчи сыяктуу сөздү эмнеге сүйлөп жатам? Сөздө барыш керек. Сөздөн эмне пайда болуш керек? Бул сөзүмө Аллах разы болобу? Сооп жазылабы? Бул сөздөн пайда барбы, жокпу? Вакулу кавлен садида юслих лакум а'малакум. Эгер Кудайдан коркуп, жакшы сөз сүйлөсөңөр,
Allah işingерди оңдойт. Wa yaghfir lakum zunubakum. Allah'dan korkup жақсы söz söylesеңер, Allah günөөңөрдү кечирет. Wa men yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Сөздү тандап сүйлөп, түз сөздү сүйлөгөндүк Allah Taalaga жана пайгамбарга итаат кылгандык. Эгер Аллага жана пайгамбарга байшысыңар, чыныгы Алладан корсоңор, түз жақсы сөз сүйлөгүлө. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах кереметти Куранда "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana" Силер үчүн пайгамбарда эң жакшы өрнөк бар дейт. Бүгүн биз өрнөк ала турган Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам үйлөнгөнгө чейин, баланын бойга бүткөндөн баштап төрөлүп өлгөнгө чейинки бардык адеп ахлак, бардык үлгүлөр пайгамбарда бар, үйрөтүп кеткен. Жаңы эч нерсе ойлоп табышка муктаж эмессиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кызга болгон кандай сүйүү мээрим менен, неберелерди кандай сүйгөн. Пайгамбар алейхиссалам Хасан Хусейнди карап, "Я Аллах, мо Хасан менен Хусанды мен сүйөмүн, Аллах сен дагы сүйгүн" деп дуа кылат. Кудай, мен балдарымды сүйөмүн, балдарымды Раббым сен да сүйгүн, шуларга иман бергин деп дуа кылабыз. Хумайса деген аял кичинекей 7 жашар баласын пайгамбарга жетелеп келди, оңготол элек. "Я Расулаллах, бул Анас сенин кызматкериң жаныңда кызмат кылсын" деди. Анас радиаллаху таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылдым дейт. Пайгамбардын бир да уф деген сөзүн укпадым дейт. Балалык кылып бир нерсени кылып койсом, "Эмнеге муну мындай кылдың? Эмнеге муну мындай кылбадың?" деп айткан жок дейт. Пайгамбар алейхиссаламдын 10 жыл кызмат кылып пайгамбардан жыпар жыттуураак эч бир жытты эч кимде жыттай алган жокмун дейт. Пайгамбар алейхиссалам менен көрүшкөндө пайгамбар көрүшкөн адам жүзүн бурмайынча башка бурбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларды ушундай мээримдүүлүк менен тарбия кылды. Абдулла ибн Зубайр ибн Ауам. Урматтуу мусулман, улуу сахаба. Бул мындай дейт. Бир күн жаш балдар менен оңготол элек 7 жаштагы балдар ойноп атат көчөдө. Хазирети Умар адилеттүү, айбаттуу падыша. Хазирети Умар эгер бир өрөөн көчө менен жүрсө, жин шайтан башка өрөнгө каччу экен. Жаш балдардан мурда аксакалдар, сахабалар Хазирети Умардан сүрдөнүп турчу. Хазирети Умар келсе, жаш балдар ойноп атат. Көп балдар оңго солго кача калды. Амирил муъминин, имандуу падышасы келет. Бир гана Зубайр ибн Ауам өз ордунда ойноп атат. Келип көрүштө, "Балам, кимдин баласысың?" Авамдын. Зубайр ибн Ауам, Абдулла ибн Зубайр. Зубайрдын баласы Абдулламын. Абдулла, "Эмне досторуң окшоп балдардай качкан жоксуң?" деди. Десе, "Амирил муъминин, мен качкыдай бир кылмыш кылдымбы?" деди. "Сиз мени жазалай турган бир кылмышым барбы? Эми качыш үчүн жол сизге да мага да жетишерлүү. Эгер жол тар болгондо кача калып жол берсем болот эле. Жол кенен" деди. Бул жөнөкөй бир эненин берген тарбиясы. Урматтуу мусулман, бир тарбияда көп талкылай турган нерсе сын айтуу, сын пикир айта беребиз да. Сындай берет. Балдарыңды башка паланчынын баласы ондой. Паланчынын балдары качан эле жолго чыгып кетти. Сен ал уктап атасың. Ал андай, бул мындай. Балдар кемсинтпеш керек. Бирөөгө салыштырсаң, балдар кээде бир туугандар ошону жек көрүп баштайт. Сын эмес, мактоо. Пайгамбардын эмеси, методикасы, тарбиясы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кандай метод менен тарбия кылган сахабаларын. Хазирети Умардын баласы Абдулланы айтат, "Ой, Абдулла кандай жакшы жигит, эгер тахажжудко турганда" дейт. Жакшы. Бирок кана эми тахажжудта да турса. Абдулла кандай жакшы адам, эгер тахажжудта бекем болгондо деп коет. Сен тахажжудко турбайсың, сен уйкучусуң деген жок. Ибн Мас'уд радиаллаху таала өтүп баратса, бир сахаба кооз татынакай үнү менен ырдап атат. Жанына келет, "О, Аллахым берген кандай талант үн, кандай татыктуу жакшынакай кооз үн. Кана эми ушул үн менен Куран окулса" дейт. Тошуңду өчүр, ырдаба, башка деген жок. Кана эми ушул үн менен азан айтылса, Куран окулса деп койду. Урматтуу мусулман бир тууганым,
кейде балдарыбызды пайғамбар алейхисаламдың кейбір өмір баянын оқыйлы. Бірақ біз өзіміз пайғамбар таныбайбыз да. Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммад, диним ислам, исламдың ісмін, Құрандың расмеден башқасын көз білбейбіз. Пайғамбардан үлгі алалы, урматтуу мұсылман бір тоқан. Бүгін тарбия деген дастарханыбызда егер аят, хадистер, сахабалардың өмір баяны болғанда біз еш зиян көрбейтелік. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне, жаратқан Аллах Таалаға истигфар айтып, тауба қылып кешірім сұраймын. Таубаның, истигфардың қабыл болып тұрған кезінде жеріндесіңер. Жоқ дегенде пайғамбарды балаңа танып албаған үшін истигфар айтқын. Өзің танымаған білбеген үшін, пайғамбардың өмір баянын оқыған үшін истигфар айтып тауба қылған. Құранды қолыңа берсе, Құрандың тамғасын танымағаның үшін истигфар айтып тауба қылған. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wali salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah adda al-amanata wa ballagha risalata wa nasaha al-ummah. Salawatullah alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa ba'd. Allah Taala hamd sanalar пайғамбарға дүрүтү ва саламдардан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ененің құрсағында 6 ай кезінде атасы қаза болды. 6 жашында ене қаза болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың адебіне таң қалған сахабалар: "Я Расулалла, сен жетім өстің. Бұл тәрбияны қандай үйрендің?" Дегенде пайғамбар: "Аддабани Rabbi fa ahsana ta'dibi." Раббым маңа Аллах Таала адеп берді, ең жақсы адепті берді дейді. Урматтуу мұсылман бір тоғаным, жақсы адеп ақлақ менен балдары тарбия қылабыз десек, келгілі өзіміздің кереметті Құранға және пайғамбардың сүннетіне, сахабалардың өмір баяндарына қайрылалы. Ошоларды оқып жақыннан танылы. Бүгін балдарыбыздан сұрасақ, кумирин кім десе, қайдағы бір спортсменді башқаны айтышы мүмкін, бір байды айтышы мүмкін. Бірақ дин жөнінде, Құран жөнінде сұрағанымызда ешбір мағлұматы жоқ. Аға, кім себеп? Сен кітап оқығаныңды көрсе, балаң оқиды. Сен Құран оқығаныңды көрсе, балдарың Құран оқиды. Сен дуа қылғаныңды көрсе, балдарың дуа қылышады. Урматтуу мұсылман бір туған, өзің қишығы болып алғаннан көлөкөңді түз болсын дейсің бе? Ал мүмкін емес. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa aqimus salah.